Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз бүгүн Бишкек шаарынын 6-Кичи районунда 23-үйдө турабыз. Бул жерде кыргызга белгилүү инсан, спортсмен, рекордсмен, кыргыздын желегин далай чет мамлекетте көтөрүп жүргөн баатыр агабыз Алишеров Нурлан. Ташчайнар кайманаты менен Кыргызстанга белгилүү болгон Алишеров Нурлан агабыз ушул үйдө жашайт экен. Biz жақындан ахвалын көріп, танышып чыктык. Ал киши бүгүнкү күндө орусча айтканда постельный режим деп коет экен. Ушундайда бутун катуу ириңдетип алып, оорунун залакасы менен ордунан тура албай жаткан экен. Биз жакындан кабар алдык, урматтуу туугандар. Эгерде кимдин колдон келе турган жардамы болсо, кимдегим ушу кишиге көмөк көрсөтөт элем, кимдегим ушу кишиден бир жакшы нерсе акыбалын сурайт элем десеңиздер, биз астына видеобуздун астына Ташчайнар агабыздын телефон номерин жана ушул акча которо турган реквизит номерлерин калтырып коебуз. Нурлан Алишеров агабыздын бүгүнкү ден соолугу, бүгүнкү акыбалы тууралуу маек кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Нурлан байке? Assalamu alaikum. Не болуп эркелеп атасыз? Ден соолук. Ден соолук. Сизде немедей болосуз? Спортсмендерде ооруйбу деп суроо берет да, ооруканада, больницада жатсак. Врачтар өзү ооруп аткандан кийин спортсмендер эмне болуп калды? Оору ошол баягы сахар. Ана бирок баягы сахар деген мен деле ошо дарыгерлердин тили менен айтканда ошо жүздөргө жалпы маалым болгондой 3 жылдан бери ошо 3 жылдан ашып калды ошо сахар, кант диабети менен. Осетияга чыгып кетип, ошол учурда 14 күн комада жатып калдым. Канча күн? 14 күн. 14 комада. Анан бүгүнкү күндө ошо туман база албай эле, шишип менен база албай жатып калчу элем да. Анан жалпы ошо дарыгерлер айтат эле да. Подагра оорусу бар экен. Анан кант диабет ошолордун баарын коскойт, уколдарлар жазып берет эле. Баян билбеген жан керек да, билбейсиң. Берген уколун, берген капельницасын, дарын ичип жатасың да, эле жок жан керек. Тилекке каршы ошо 3 жылдан бери ошо бутум шишип эле, баса албай эле, улам кайта кармап эле ооруп калат. Көзү таптакыр башка нерсе деген да. Мындай айтканда, кандай десек, эч кандай подагра эмес эле 3 жылдан бери ошо диагнозун таба албайт да дарыгерлер. Таба албайт. Сизге азыр мурунку айткан диагнозу, демек туура эмес диагноз. Сизде ошо менен дарылап аткан. Подагра, кант диабети козгоп атат, ошо муундарыңыз, сөөктөрүңүз ооруйт деген, бирок андай нерсе эмес экен да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мына ушул август айынан бери улам ошо ооруканадан больницадан больница болуп отуруп, анан август айында ошо инфаркт головного мозга деп ошо башым катуу ооруп, ошо кулактан кан чыгып кетти да. Анан скорый менен алып ошо инфаркт головного мозга деп чыгарышты. Бутумду коозо баягы эле адет шишип, кол тийгизбей оорутат. Тилекке каршы ал подагра эмей эле башка диагноз экен. Ошо Фучкада номер 1 дарылануучу ооруканадан чыгып келгенден кийин ошо Воронцовкага жөнөтүшкөн. Ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Ошо 3 жылдан бери дарыгерлер кайсыл аттарын атап кете албай, атап кетпейм, билбейм, унутуп деле калдым. Кайсыл жерде жатпайын. Бардыгы эле ошол бир диагнозду эле коюп турушкан да. Негизи булар алар кайра текшербей ошол башта жанагы карточкага катталып калган диагноз менен эле сиздер дарылай берген, Ооба, анан бүгүнкү күндө ошол Воронцовкада кайра ордуна келтирүү борбору деп аталат экен. Ошол жердеги дарыгерлер мен ушул учурдан пайдаланып тереңирээк аччылык айтып кетким келет.
ошо Воронцовка курорттун директору Сагынбаев Марат Хакимовичка, хирург, академик, анан Камбарова Айгүл эжеге, анан жана ошондой эле Беспаев Курстан деген мырзага ыраазычылык билгизип айтып кетким келет. Ортопед экен. Ал өзү негизи позвоночный ортопед экен. Анан баягы мен лечащий дарыгерим ошо көрүп бериңиз деп сурангандан ортопедтен, позвоночный ортопед экен. Мен ушунча буту шишип баса албай атат деди. Эмне себептен көрүп бериңиз деди. Ага чейин ошо Воронцовкада санаторный отделениянын заведующий бар экен, тоже ошо Марат деген агай. Ал ортопед заведующий келип көрүп, шишип кеткен экен. Эми шишип кеткени мен деле көрүп турмун, шишип кеткен экен. Назначенияларды жазып берген, мен неметип лечениясын продолжать эткиле. Мен 1-2 дарысын кошуп жазып коем деп ошентип койгон эле башта барганымда. Андан соң ошо дарылоо мен лечащий врач Камбарова Айгүл эже ким Курстан мырзадан жана ортопед, позвоночный ортопедден суранган. Бул өзгөчө ошо Курстан мырзага ыраазычылык билдирип айтып кетким келет. Эч кандайдыр бир аппараттар жок эле, муну айтканда кыргыз тилинде айтканда кыргызча эле көрүп эле ушул чашка тизен чашкаланганга көрүп эле сиздикине даже сууда толгон эмес, ириңдеп кеткен деди да. Ошо недеги тизедеги болгон жидкостьте ошо челига кармап турат. Эгер сиздики сары суу толуп кеткен болсо, минткенде эле оорубаш керек эле. Сиздики кол тийгизбей атат, значит бул ириңдеп кеткен деди. Анан мен күлдүм да, кандай ириң, эмнеге ириң? Же травмалбасам, же болбосо чийилбесе десем, ишенбесеңиз мен сизди УЗИге жөнөтөйүн деди. Анан атайын өзүнүн апа УЗИси эмес, кадимки эле УЗИ көрсөтөт. Деди. Анан кийин УЗИге барып түштүм. Түшкөн учурда ошол жерден айтты, биякта мен бир аз бар экен, бирок бул жак ошо суу толуп калган деди. Анан баягы эле жок, Курстан мырзанын эмесине сөзүнө ынаныш керек болду да, ишениш керек болду. Анткени бир да аппаратка салбастан туруп, көз менен көрүп, кармап билип эле ошол айтты да, ириң басып кеткен деди. Анан директорго кирдим, Воронцовканын директоруна Марат Акимовичке кирип, ушундай деп атат, менде мындай травма болгон эмес, ортопед ушинтип айтты, толук ишене алсам болобу десем, анан Марат Акимович ошо директор айтты, ай таштан арийин, беде профессорлор, мыкты врачтар бар, изилдөөчүлөр бар деп эле анан Курстан мырзага байланышып, толук изилдеп, далилдеп, сөзүңөргө жооп бере ала тургандай болуп, ынанып, текшерип, анан результатын айткыла деди. Анан кайта дарылап аткан, лечащий врачыма келдим да, Камбарова Айгүл эже. Ошол жерде эле Воронцовка. Ушундай деп атат десем, мен неврологмун, ортопед өзүнүн жумушун билет, значит айтты, көрдү, билет деди. Анан кайра ортопедке келдим. Мен баягы коркот кезинде. Анан кийин эле кезим эле айтты, макулсузбу деди. Макул дедим, анан кийин эле шприц менен сайдырып эле алып чыкты, алчыккандан эле чашка ириңдеп кетти да. Анан мен ушул учурдан пайдаланып айтып өткүм келет. Сиздерге чоң рахмат, Марат аке, Марат Акимович, Курстан мырза, Айгүл эже, Камбарова. Али талайдын керегине жараган эр-азамат мырзайымдардан болсун деп айтмакчымын. Себеп дегенде өздөрүнүн ишин жакшы окуп, жакшы билген дарыгерлер деп айтсам жаңылышпайм да. Эми бардык эле жалпы дарыгерлерге терең ыраазычылык, бирок ошо өз ишин билбеген дарыгерлер да бар экен да. Бүгүнкү күндө мына сиздер чалганда эле айттым, ошо бүгүн чыгып келдим да. Мунун бүгүн чыгып келип, ушул учурдан дагы пайдаланып айтып кетким келет. Ошол эле Курстан мырза, Элдос мырза, Дастан мырза деген азаматтар бар экен. Чоң рахмат сиздерге. Жалпы больницада
Oka taşısından beri, dardarmayısından beri jardam berip atkan şu er azamattlarımız. Yardam berip demekçi hazır siz bizdin buga çeyinki malumatка караганда азыр үйдө ишке жарамдуу жалгыз сизсиз. Эми мындай үйдөгү түркүк болуп турган сиз да. Эми азыр үйдөгү сиз ушундай ооруп атасыз бүгүнкү күндө. Мына ушул бир топ жылдан бери ушундай кыйын акыбал болуп атат. Азыр кандай болуп атат сизде мындай үй бүлөлүк акыбал, тамак аш маселеси, жанагыдай акча тыйын, мына Кудайдын куттуу күнү доктурда жүрүп атасыз, доктурга көрүнүп атасыз. Эми биз билебиз бул жерде бир ден соолугу чың адам деле бир сыйра текшерилип чыгыш үчүн бир 10-15 миң сом жанагыдай аппараттын баарынан өтөт да. Сизде кандай болуп атат ушул маселе? Кантип атасыз? Биринчиден Кудайыма шүгүр, экинчиден ошо кыргыз элиме, кыргыз бир туугандарыбызга, жалпы эле Кыргызстанда жашап аткан жалпы эл журтубузга ошо алгач башта эл журтубуздун күчү менен, дуасы менен, деми менен демекчи, Кудайга шүгүр. Бу да бир Кудайдын сыноосу. Siz aytқандай төрө айтасыз. Тамак аш, күндөлүк тирилик демекчи, ушу бүгүнкү күндө Нурак деген азаматыбыз бар. Самат Отунчиев деген бир азамат инебиз бар. Адашы ар бир немеде, ар бир жумада чалып, өздөрү келе албаса дагы алам калсулап, колдорун үзүшпөйт. Анан ошо айтат, жаңы атап өтпөдүм, ошо Рустам, Элдос, Дастан, Адлет деген дагы бир инелерибиз бар. Ошо продукты үйгө эмне керектелсе да жадагыз ошо сентябрда балдарга бара турган кийим кечесинен бери ошол азаматтарыбыз жардам берип, эми атыбызды атап айлабасын биздин баягы оң колуң менен бергенде сол колуң менен сурооба демекчи. Бирок тилек ашымандай чыныгы керек болгондо, көзүң ачылганда ата башка туура келбейт экен да. Самат мырза, Бекзат мырза, чоң рахмат ушул азаматтарыбызга. Бүгүнкү күндө азыр ден соолугуңуз деле мындай канааттандырарлык эмес. Мына бүгүн таза айыгып чыктың деп сизди чыгарган жок. Дагы дарылануу дагы ушул убакка чейин кетет. Анан бүгүн азыркы ушул тапта сиздин кант өлчөмү канча болуп атат бүгүнкү күндө? Стабилдүү элеби, жакшыбы? Кант өлчөмү сахар так дарыгерлердин тили менен айтканда до еды, анан после еды деп коет экенбиз, тамакка чейин, тамактан кийин. Бүгүнкү күндө эми алхамдулилля Кудайга шүгүр дейли, тамакка чейинкиси 19, тамактан кийин ошо 24-27 чейин да. Сиз азыр ушул мүнөздү кыргызча айтканда диета менен жашап аткан турбайсызбы? Албетте. Анан мынау ошо баш оору кармаганда ошо томографияга салышты, ошо кандайдыр кыргызча айтканда ошо мээдеги кан тамырлары кургап калып, ичкери кургап калган, кан жетпей атат деп эме кылды да. Анан эми маз дарыланып чыктык, Кудай калса дагы бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин кайра дагы текшерип эме кылабыз дешти да. Эми бутун боюнча ошо азыр ошо нагрузка бербеңиз деди. Последний режимде окуган, ошонун жатмай. Бүгүн мына сиз буга чейин баягыдай мамлекет тарабынан жиберилбесеңиз дагы өзүңүздүн каражат, досторуңуздун, ушул кээ бир элдин жардамы менен чет мамлекеттерге чыгып дагы кыргыздын желегин көтөрүп жүрдүңүз. Анан биздин мамлекет тараптан дагы кандайдыр бир мындай сиз жака көз салып коюп болуп атабы? Мындай сурагандар барбы? Ушул дагы бир нерсени белгилей кетейин, мен көчмөндөр оюну башталардын алдында да бир өзүңүз менен да сүйлөшкөм, ушундай бир идея болуп атат деп. Бу дагы бир чоң жанагы сиздердин топтун бир аркасы менен чоң мамлекеттик, дүйнөлүк нерсеге чейин жетти. Ушундай бир чоң салымдарыңыз элдин баары биле бербесе керек да. Анан ушул жок дегенде баягы кабардар болгон биздин мамлекет тараптан, тиешелүү адамдар тараптан кандайдыр бир жок дегенде жылуу сөз болуп атабы?
Çoğun rahmat. Buğa çeyinki siz aytkanday büt barıp kelgen chet өлkөлөргө barıp kelgen katçılarda albatta mamlaket tarafından bir so'm karjılоо болгон эмес. Бүгүнкү өкмөткө чейин деп айтам мен, так басып белгилеп анткени бүт сиз айткандай ошо элдин жардамы менен, мыкты эр азаматтардын жардамдары менен, салымдары менен барып катышып келип отурдук. Эгер ошол учур, ошол учур бүгүнкү күндөгү учур болгондо мен ойлойт элем, бүгүнкү күндөгү ошо президентибиз Мирзалиев Садыр Жапаров Нуркожоевич ошол учурда бүгүнкү күндөгү президент болуп отурганда балким колдоо болот беле. Себептен эне муну эмнеге айтып отурам, бүгүнкү күндө өзгөрүштөр көрөсүздөр. Чем мурунку жылдагы спортсмендерге караганда азыр бүгүнкү күндөгү спортсмендерди өкмөт тарабынан колдоо абдан көп болуп отурат да. Буга чейинки бүгүнкү күнгө мен жеке оюм пикирим да, бүгүнкү күнгө чейинки спортсмендерди дүйнөлүк олимпиадага же болбосо кандай бир чоң деген, абдан чоң деген катышууга акча маселеси чечип келген. Акчасы барлар таныш аркылуу акчасы барлар барып катышчу да. Ал спорт түрүн аткара алабы, ошол өзүнүн бара жаткан максаты менен күрөшө алабы, күрөшө албайбы? Кызык болгон эмес да. Главное, что барып келген аты чыгыш керек болгон деп айтам да. Бүгүнкү күндө мынакей кимде ким кайсыл неме болбосун, спортчу болбосун, бүгүнкү күндө ачык эшик кылып койду. Кече эле мынакей Акжол инибиз Жоламан биздин Баласаруудан Айсулуу Айпери кыздын ар бир катышуучу өзүнүн барган максатына жетип келип отурат деп айтам. Бүгүнкү күндө ошол өкмөт ошолорду колдоп. Эми бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан сиз айткандай айта кетсек, ушул сурамжылоо болду деп эч ким сурап келген да жок, неме кылган деле жок да. Эми Кудай буйрса ойлойм, сиздердин чыгарылыштан кийин бир бизде ушундай экен да, өзү учурунда эч нерсеге кереги жок. Анан кийин барктап биле албайт, анан кийин өлгөндөн кийин анан ошонун баланчанчы жылы, немеси деп. Жок, бизде бир жок, Кудай эми өлүм ар кимибиздин башыбызда бар. Бирок кимде ким болбосун, бизде Кыргызда ушундай бир жаман нерсебиз бар экен, дал ошол нерсе экен да. Бүгүнкү мына азыркы акыбалыңыз, мына кичинекей балдарыңыз, кыздарыңызды көрүп атабыз, мектепке барып келип атат. Биздин жеңебизде дагы баягыдай шарт аяк жака чейин басып барып келүүгө чейин жеңебизде да шарт жок. Азыр балдар кантип атат, мисалы көчөдө ушундай барып келүүдө санаңыздар кандай болуп атат? Мектеп канча алыс? Биз ошо квартира маселеси боюнча ошо балдардын эмелери садик, сиз айткандай садиги мектеби тууралуу баарын ошо карап ойлонуштуруп, анан бул ушул квартираны изденип тапкан элек да. Анткени себеби ушул үйдүн аркы бетинде кичинекей кызым ошо садикте, ошо үйдүн түбүндө да, ошо шартын ылайыктап карап, анткени жубайым шартын жакшы билесиздер. Ада ошо биринчи топто майып, бала берки балдар, мектептеги балдар кыздарыбыз да ушул 5 мүнөттүк аралыкта да ошого карата квартира издеген элек. Эми айла жок. Бул квартираны ижарага алып ижара турат. Эми азыр оңой эмес жер экен да бул жерде эле. Бүт жалпы ошо коммуналдык шарттары менен ошо 18-20 миң сом. Эми 3 бөлмө. Аны дагы ошо ошо биздин шартыбызды көрүп, келчегим шартын көрүп, бала чакалар көрүп, ошо болбосо 20 миңге 3 бөлмөлүү немени бербейт да. Бүгүнкү күндө ошо квартираларды төлөш айрыкча базып чуркап жүрсөң да билинбейт экен, кыбырайбыз да биз. Денсаулыкка байланыштуу мындай болуп калгандан кыйын эле болуп атат да. Кудай жакшылыгын берсин. Урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, биздин ушул каналдын катталуучулары, биз көрсөтүп аткан, сиздерге көрсөтүп жаткан видеонун астына
ушул Нурлан Алишеров агабыздын реквизиттерин жанагыдай акча түшө турган карта номерлерин кошо каттап коебуз. Кимде ушундай биздин кыргыздын патриот баягы туусун башка мамлекеттерде бийик көтөрүп жүргөн азыркы тил менен айтканда мындай күчтүү азыркынын бүгүнкү күндүн кожомпуру болгон агабызга ким жардам көрсөтөбүз десе, биздин ошол көрсөтүүнүн аягында номерлерин калтырып коебуз. Анан ушул бүгүн мына спортсмендер тышка чыгып жакшынакай мына дүйнөнүн чемпиону болуп, мына бир эмес экөө жакшы тарых жаратты, мында уда эгизинен келип атат дегендей Кыргызда. Мына кубануу болуп атабы сизде? Албетте, кече ошол демеден көрүп отуруп, не только кубануу эмес, даже ошо баламын кичинекей кызым отуруп жерге кыргынан Чоломон кайерден бир неме болду. Чоломон утуп чыккандан кийин сүйүнчү менен чуркап келаткан кезде ошо кайра ошо Чоломондун көтөрүп чапкан кыймыл аракетин ошол жерде бир эмес эки тренери катауда көтөрүп чапты да. Ошондо кубануу эмес, ошо баягы эми кубаныч көздөм ошо ыйлап шейден неме кылдык да. Андыктан эмне демекчибиз, ошол азаматтарыбызды куттуктайбыз. Артта өзүп келаткан жаш муун келечек, анткени ошол жаш муун келечек балдар, кыздар ата-эненин сөзүн күнүгө угат. Мектептен мугалимдин сөзүн күнүгө угат. А башка сырт жактан келип бирөө бир нерсе айтса, ошол нерсени терс кабыл алат да булар. Мен да чоңойгондо ушинтип, анткени угуу сезими булардыкы таптакыр башка мүнөздө болот да. Күнүгө уккан нерсени биз эле балам мизалда балаң мектепке барса башка тарбия менен, үйгө келсе башка. Үйдөн биз эле эшикке чыкса, үйгө кирип келатканда ботинкасын тазалап кирбейт. А мектепте шыпыры тазалагандан кийин мектепке класска кирет да. Андыктан ошол спортсмендерди баарын көргөндөн кийин мен да ушундай спортсмен болом, мен да ушундай күрөшөм, мен да мыкты ушундай баскетболист болом, же болбосо штангист болом, мен да ушундай сүзүүчү болом деген бир максаттар пайда болот да. Андыктан чоң рахмат ошо энелерибизге, карындаштарыбызга, биздин Кыргыздын атын дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп таанытып отурат. Булар кыргыздарды бир эмес, сиз айткандай кош медальдар менен неме кылып отурат. Албетте, буга чейин да неме кылуу, ошол эле спортсмен жанабай башта айтып кетпедимби, бүгүнкү күндө өкмөтүбүз, өкмөт башы спорт тармагынан карап, акчалай сыйлыктарын берип отурат, үйлөрдү берип отурат. Эми биз анчалык баягы дүйнө жүзүнө алып чыктык деп айта алам мен, мактаныч түрдө эмес, сыймыктануу түрдө айта алам. Ошондон пайдаланып, ушу бүгүнкү күндө эң азыр муктаж болуп турган нерсе ошо үй маселеси болуп отурат. Ошон өкмөттөн көптөн биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтен жана башка эле мен мыктымын деген агаларыбыз бар, энелерибиз бар, ошолордон эгер колдой келсе ошо үй менен азыр муктаж болуп турган үй маселеси болуп. Кутуп сол турда нары жушка бери жушка эткезип мындай акыл болуп турганда сиз айткандай ижара төлөө убакыты келгенде же чыга албайсың, же кете албайсың, же кала албайсың. Ошол эң жаман нерсе экен. Маегиңизге рахмат. Эми кайдан болуп биякта дагы биздин Кыргыздын уучу кур эмес, белгилүү азаматтарыбыз бар. Бирөө болбосо бирөө көрсө дагы ушул агабыздын ушундай желек көтөргөн, туу көтөргөн агабыздын, Кыргыздын намысы үчүн талашып жүргөн агабыздын бир жакшылыгына жарап, балким бир ак өргө белек болуп калышы мүмкүн. Албетте баары Кудайдан, эми алышууларды себеп кылып. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз ушу менен соңуна чыкты. Сак саламат, эсен сау болуңуздар.